Съемкада 10 миң деп баштайлы деген. Öyle жакты. 10 миң деп чыкты, баары бизди карап күлбөдү. Эвич баланы кроваттын астына тыгып, өз дене менен жаап. Мен деле тоңурук саякмын да. Мен кыдыкмын. Токото жерге келдиң э? Мени 2 жыл окуткан эжейимди алып алдым. Анан мен чокулмак белем ушул жерде отуруп. Ушундай аялдан эмнеге кетип калдыңар эле? Биринчи сага айтып атам, эч кимге айтып элек. 22 болуп кетти я. Тирүү кезимде эле эстелик коюш керек экен да. Анан атын Кыргыздын салты ушул да. 50ге чыктымбы, болдумбу 50, 60га чыктымбы 60 аты. Кыргыз бололгон турбайт. Эркек деген баары бир көз бар да. Мүнөлүүбүз жок да, машинада баратканда бир кыз өтсө монтуп карайсың да, баары бир. Карач могун десем, ай бул эчтеке эмес, тетигине карап тигип деп калды да аягы. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Сиздердин суранычыңыздар менен бүгүн дагы Кыргыз Республикасынын эл артисти, элдин сүймөнчүгү Юрий Бабков биздин мейманда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Юрий Бабков десем эле. Кыргызча. Съемкада 10 миң деп баштайлы деген. Öyle жакты. Сиз такыр эле жан дүйнөңүз менен болгон турпатыңыз менен эле кыргыз болуп калсыз агай. Бул Назира мындай да. 77-жылы деп коелу. Мен армиядан келдим. Кайра группа туруп турду да. Сиз биринчи группаны түзүп коюп, армияга барып келип кайра келдиңиз, э? Ооба. Анан ошондо үйлөмө оркестрде окуганбыз да. Ойногонбуз да. Анан ал кезде баягы Ошто жыргал тойлордо артисттер жан багып атышат, бизде той жок, коммунист, анан атагы чыккан кишилерди музыка менен коебуз да, духовой оркестр менен. Биринчи келип анан отуруп баягы бата тилеш керек болчу да. Мен христиан. Анан отуруп мен кандай кылам деп ойлонуп калдым да. Анан бир асманды карап, бир сонной келди, менин ичимде болуп атам. Кудай бир да бар. Анан мен чокулмак белем ушул жерде отуруп. Ошондон баштап ага чейин деле Кызыл Гүл кезде деле армияга чейин Кызыл Гүл болчубуз да. Сахнага чыгабызбы, жолго чыгабызбы, биз бата тилеп туруп анан съемкага тартылабызбы, концерт коебузбу. 70 канчанчы жыл билбейм, аяктары балким чоң фестиваль болду. Анда чоң залдар жок да, Камольно-Суконный эле дворец. Анан ошол жакта негрлери да жүрөт со всего мира. Анан досум сени даярдангыла деди да. Анан шаардык мындай музыканттар дегендей да. Анан балдар десем эле уже билет, тегеректеп калды. 10 миң деп чыкты, баары бизди карап күлбөдү. Кыргыздан баары. Время такое было. Азыр деле аябай сонун көрүнөт. Сиздин азыр диниңизде эки динди тең эле алып жүрө бересиз, э? Ооба. Аябай сонун экен. Негизи эле динде бөлүнбөй элечи, бир эле Кудай бар да. Кудай бир бар. Кандай гана жол менен аны бирдей эле да, э? Жараткан деп коет турабы? Жараткан. Орусча создатель. Бир эле да, анын баягы религиялар эле бөлүнүп. Балдарыңызга деле мындай эркиндик бересиз да, каалагандай болсун деп, э? Ооба, эркиндик. Тиги орус майрамын деле куттуктап, пасхаларды, кыргыз майрамын деле куттуктап. Мен айтып атпайм, биз байрак болуп атпайбызбы, бизде майрам көбөйбөдү. Сонун экенсиз. Анан агай быйыл 50 жылдыңарды бериптирсиңер. Досум Үсөнгө 50 жыл толуптур. 50 жыл бою сахнада жүрүптүрсүз. Ооба, ошо 50 жылдыкка даярданып, албетте пандемия көп тоскоолдук кылды, ойдогудай эмес. Бирок жакшы болду. Концерт досум Үсөнүн элдик тобуна 50 жыл, анан менин чыгармачылыгыма 50 жыл.
Ушундай кандай десем, бир бир иштен эки коюнду аттырсыз. Аны мен мергенчилик болуп жүргөндө эле атып жүргөм. Анан азыр да атып, ушу ардагерлер келди. Мурунку кийинки курамдардан баягы кенже курамдайым бар болчу. Ошо баш аягы 16 бала келди. 4 саат концерт бердик. Сонун агай. Сонун азаматсыңар, досумсың деп укмуш атыңар жаңырып турчу эле. Баары бир деле эстрада да тарыхта силер калдыңар да чоң тамга менен досумсың болуп, Биз досумсөнгө чейин Кызыл Гүл болчубуз да. Анан Үсөн каза болгондон кийин досумсön. Агай тетиги сүрөтүңүздө аскер кийими менен турасыз да. Бул армияда жүргөн убагыңызбы же? Бул армиядан 1,5 жыл служба өткөндөн кийин бизде бир мындай ысыгыраак жерге алып барды да. Мен боевой действие эмес, бирок аякта мында чачыңды да кое берсең болот, калагандай жүрсөң болот, иши кылып. Бирок ошонсо да биздин батальондон 3 айдын ичинде 39 бала каза тапкан. Ал ысыгыраак жер дегениңер ысыгыраак деген болуп аткан жергеби? Бул горячая точка деп коет го ошондо. Жок, горячий это где воюет. Ысыгыраак жер дегениңер ысыгыраак дегенди где гибнут. Кантип гибнут агай? Ал эмне жерлер? Машинедебиз барыбыз. Анан ошо өкмөттүн буйругу, мамлекеттин буйругу, аскердин буйругу, биз талада иштечүбүз да. Урожай бая целина дегенчи, бүй атпайбы? Ошонун 5-те турасың, чыгасың, 2-де киресиң гаражга. Уктамай жок. Анан ошол күйгөндөр көп болду. Түптүз жерден эле 2 машина келатып, бул бияка бурулуп, бияка бурулуп. Ысык жайдын күнү жарылды, өкө тең кетти. Мен да травма алгам аяктан. Опергруппа чакырып комиссовать этебиз деди. Мен ротный майор. Жөнүс частта ротный, старлей. На колени встану дедим орусча. Кетирбе, анда позор болчу да. Комиссовать эткен. Службаны толук өтпөгөнчү. Ушу комиссовать эткен дегениңер бул службаны толук качып кеткенби? Жок, бая качпай эле, ал кезде керек болсо баягы кыз мен күйөөгө чыгам, кайсы бала тиги армияга барыптырбы? Ооба барыптыр, анда чыктым, мында чыктым. Илгери ошо мода болчу де? Мода эмес, неме болчу де? Анда здоровый бала экен да, жакшы. Ден соолугу чың экен деп ойлочу де? Ооба. Тукум уласы болот экен деби? Бул эң сонун нерсе болчу да ал кезде, бул мекенчилдиги. Мекенчилдиги, мен барып өзүмдүн милдетимди аткарайын деген. Мисалы мени албай аткан. Неге? Мен 13 баласы болчумун. Үйдүн, Үйдүн, анан тиги апам оруп, авторитети жакшы киши болчу. Не кылчу? Анан апамдан уруксат алып, арыз жазып анан кеткен. Аты неңизди айтып бериңизчи. Атам ушу Фрунзедеги биринчи чыгарылышы ушу учкучтардын. Андан кийин атам 2-чи курста окуганда 1-чи курста Талгат Бегелдинов келди. Бижерлик болчу да, казак болгону менен. 2 жолку батырчы. Талгат Бегелдинов. Алар согуштан кийин Бокомбайда жолугушту. Атам учкуч болчу. Апам жөнүндө Фрунзеде. Эми анда тиги төөлөр деле жүрчү да. Анан мындай элдер айтып калчу да. Эркек эмес, Галя өткөндөн кийин төөлөр да башын буруп коет артына. Сулуу аял болчу экен да? Аябай сулуу аял. Анан ал эмне болуп иштечү эле апаңыз? Ал өмүр бою 2 эл жерде иштеди, негизи эң көп профинаделде иштеди. Бүт документ, референт, секретарь, кыргызча басчы. Кыргызча сүйлөчү турбайбы? Сүйлөчү эмес, түшүнчү бар. Түшүнчү, Кыргызча басканда кыргыздардан тагыраак
Катасы жок. Катасы жок басчы да. Бирок апамдын мына Асел көрдү, Бакамбайга барганда баары келип эле жолукпай, апасы сулуу киши болчу, жакшы киши, аябай боорукер. 10 баланы төрөгөн, согуштун малында немистердин алында калган 3 бала менен бомбалаганда 3 баланы кроваттын астына тыгып, өз дене менен жаап. Расстрелде болду. Аябай сулуу эмес беле, анан тиги бир немис көрүп, Юдит деп, еврей. Анан немистердин арасында деле жакшылар болчу окшойт. Bir машина токтоп, офицер чыгып, тигини токтотуп, апама келип, bir баласы колунда, 2 баласы юбкасынан кармап турат. Анан кулагынан артынан кармап, анан жактан чаап, матка руска, расё деп туруп, атпа деп туруп. Анан атпай калыптырбы? Бул жерден билип койчу экен да, еврей эмес экен депчи. Кулактан билет бекен еврей? Кулактан кармап, анан артынан кулагынын артынан мүнтүп койду дейт. Жагып. Анан качпадыкпы дейт, 3 бала менен. Ал каякта болуптур окуя? Ставрополь. Мурун ушакта жашачу экенби ата-энеңер? Согуштун алдына как раз ушу Төркүнүнө барып келейин депчи. Төркүн ошакта болчу экен. Өздөрүчү каякта турчу экен? Атам менен бул жерде. Анан? Менин чоң атам биринчи дүйнөлүк согушту башынан аягына өттү. Граждандык согушту башынан аягында Чапаевдин дивизиясында, жана Тачанка деп коет го, атараба, пулеметнен, ошондо өттү. Анан кийин согуш бүткөндөн кийин кызматкер экен да, өзү аябай ушунчалык балдарды иштетип, үй коро жайды оңдоп неметкенде анан жанындагы эмелер жазды да. Кулак депчи. Анан атам 3 карындашы менен ушу Фрунзеге жиберди. Чоң ата, чоң апа бир колунда 1 жаш баласы менен Сибирге айдады. Анан атам баягы 32-нчи жылыбы, эсимде жок, 33-чү жылыбы Сталиндин макаласы чыгат. Головокружение от успехов деп. Бул перегиб деп коет да, бул баарын Сталин кылган эмес да, беркине жактар. Анан ошо чоң атамды реабилитация кылып, анан атам ошо учкучтун немесине кирип атпай, ошондой болуп, ошо жолотпойт. Жолотпойчу, окутчу эмес да. Вообще враг народа деп. Враг народа болчу да. Враг народа болчу да. Анан чоң атамды реабилитация кылганда, анан чоң ата демекчи, мен кичинекейимден, мен баягы кыргыздардын арасында чоңоюп, кичинекейимде больницага жатып калганда чоң кишилер менен детский, взрослый жок болчу да. Сен кыдыксың деп, мен кичинекейимде, сен саяк эмессиң, сен кыдыксың. Анан баягы 7 атам дегенде эле мен атамдан сурадым, калганын билбейбиз да. Чоң атаны билбейбиз, мен эң эле өкүнүп жүргөнүм ушул болчу да, биз кайданбыз, эмне болуп чыкканбыз. Анан ушу канча жыл болуп калды? 4 жыл болуп калды го. Баягы ушу раматтылыктар болуп калды бар, байкемдер, анан ушу байкем баласы да, байкем баласы аябай акылдуу жигит, Краснодарда, жана Поток Северин дегендерди, ушунун проекттерин жазчу да. Ошо аялы менен келип үйүмө, баланын кызы менен чоң берек алып келдим дейт. Мындай карасам, портретпи, эмне, ачса, мындай алтын рамкада чоң саат. Саатты анан тиги, рахмат дедим. Жок, таяке карабайсызбы ичин? Ичин карасам, мындай герб Бабковых деп турат. 2 шпага турат. Анан изилдедим дейт, 1861 жылга чейин изилдедим. Дворяндар экен, бирок мындай баягы помещик, баягы эмес, чоң чиндер аскер эди. Бүт аскер эди. Мен ошондо түшүндүм да, эмне үчүн армияга мени тартты. Кан тартат да. Бүт согуштарга катышып, ошо
падышага кызмат кылган, согушта ошондон экенбиз да. Ошо үйдө илинип турат. Жыргап калдыңызбы? Жан дүйнөңүз жеңилдеп калдыбы? Ооба. Ооба. Баягы Крым өтпөдү беле. Өткөндө анан тиги эми баягы Союз дагы адам катары сүйнөсүң да. Анткени билебиз да, эми Крым бул Россияныкы, аны Хрущев белекке берип койгон. Кайсы жылы эсимде жок, 53-жылдын Сталин өлгөндөн кийин Хрущев белекке берип коет Крымды Украинага. Анан баягы сүйүнүш керек да, а мен сүймөк турсун, менин каным кайнап атат. Мындай сүйүнүпчү, кан чуркап атат. А көрсө анан жанагы гербти алып келгенден кийин мен түшүндүм, чоң аталар кан төккөн экен да ошол жерде. Мен ушундайларга ишенем. Сон. Атаңыз эмнеге сизди кыдыктап атат да? Ууру да эми тоңдо саяк кыдыктар бар да, мисалы. Мен деле тоңдук саякмын да. А мен кыдыкмын. А эмнеге кыдык деп калды эле? Анткени мен Кескенбелге чейин жашайм да. Боконбайда. Кыдык уруусу. Анан Кескенбелден ары анан саяктар кетет. Оңой эмес адамдардын тукуму турбайсызбы? Ошондой экен. Ойнойт экенде. Ойнойт. А музыкага эмнеге болуп жакын болуп калдыңыз? Ата энеңизден? Апам музыкант болчу да, атам. Апам абсолютный слух. Мисалы, мен кичинекейимде баягы телевизор жок да, радио эле илинип турат да. Бир ыр кеттиби, там согуш жөнүндө. Апам гитараны алып эле, тез эле элдик күү менен ойночу да, бас, соло, ритм гитаранан бир ойноп, 7 кылдуу гитараны ырдап кетчү да. Анан тиги кызыл аскерлер бошоткондон кийин апам анан концерт менен согушка барып жүргөн. Ал апам ырдаганда элин баары ашык болчу экен. Кумуш. Эми бир запись калган, ошол жолу аябай өкүнүп атабыз. Апам айтчу да. Мен айтчым да, апам бүгүн бүт отун жарам, көмүр алып келем, суу, таш деген 5-6 кварталдан 5-6 рейс жасайсың бар. Анан кечинде гитарага үйрөт. Анан гитарага үйрөтчү да. Аябай кызыккан гитарагачы. Бирок менин туруктуу оюп кичинекей болсом да, мен учкуч болом да. Мен 5-класска чейин учкучтар жөнүндө бүт китептерди, көркөмү да, документалды да окуп чыктым. Ал тууралуу көп билип, анан байкелер менен көлгө баратып мени трактор уруп кеткен да. Анан башым айланып, комиссиядан өтпөйт экенмин деп, анан мен ушул оюнду алып салдым. Кыялыңызга жете ала турбайсызбы? Азыр деле балдак менен жүрөсүз го, эмне ден соолугуңуз кантип калды? Эми аны эфирге айтпай эле койсом болду. Бирок элдин баары сиздин ооруп атканыңызды билген да. Мен азыр алдыда 2 операция болушум керек. А буга чейин дагы болдуңузбу операция? 3 операция болду. Ийин бычырап кеткен. 27 жыл мурун да авария болуп операция болгон тизеден. Ошонун айынан мен азыр 2 тизени алмаштырышым керек. Иши кылып апам айткан сөзү, апам көз ачык болчу да, бирок эч качан эч кимге эме кылчу эмес да. Адамды баратып бетинен билип койчу. Кээде келип ий бакыш бул киши болуп калды, өлөт го депчи. Анан колундан билчи, адам жазгандан да билип койчу да. Анан менин колумду бир жолу карап туруп, көп жашайсың деди. Бирок аябай жаман ооруйсуң деди. Ошо ооруган сайын апамды эстейм. Аябай көрөгөч. Киши турбайбы? Аябай көрөгөч, анан тиги боорукер. Жумуштан мисалы обедке келатат да анан. Бияктан кыргыз мектептин балдары окуудан тарап. Мушташат да кичинекей балдар. Ошолордун арасына кирип, ажыратып, таяк жеген баланы үйгө алып келип.
көп тазалап кийимин тамак берип кетирип койчу. А ошо апаңыздын көрөгөчтүгү, мындай сезимталдыгы сизде барбы? Бар. Адамдарды да байкап турасызбы? Эмнелерди көрөсүз? Мен бир мисал айтайын, мен тамада болуп той алып баргам да. Анан бирөөлөр чыгып сүйлөп, мен желкесинен карап туруп азырма тийишет дедим да. Казак экенин билдим да. Тамада экенин билдим. Аларга баягы 75-75 да, мисалы аялы да, бүйөсү да. Анан ошо юбилярдын байкеси казак болгондо анан аларга сөз тийбей калды да. Аялы бар, анан бүттүк, анан караганда эле билдим. Анан ошо карагандан эле сүйлөп атып мени бир карады, кайра мындай бир карады. Анан мындай карады, анан мындай бир карады. Точно дедим. Анан баягы боксерлор айтканда ниже пояса тебип атпайбы? Мынтип карап туруп анан кыргыз казак бир тууган тамада байкушту ким тууган деп атпайбы? Ал ойлогон азыр взрыв болот. Залда отурган тыптынч болуп калышты да, шок болупчу. Залда кыргыздар отурган да? Жок, анткени тойду жакшы алып бардым дагычы. Бат кылып койдум аны, залдын баары күлүп өлдү. Анан тиги апасы келип, мында түшүндү да, рахмат айланайын балам, мен аябай аларды көтөрүп сону сүйлөп. Айла кеткенде тиги тойдун ээлери келип, мойнуңузду алыңыз эми бул экинчи антрактан кийин сөз тийип атат. Анан тамада алыш керек да. Анан мен айттым, ошо эң пейил, таза адамдарга ошо эттин алдында сөз тийет деп бирдеме сүйлөп алгам да, жеттин албай апа. Рахмат балам. Рахмат дегенде мындай эчтеке эмес, мына эмне арбагы сүйүнсүн абышкан аркы дүйнөдө. Канча күйөө балаңыз, келиниңиз бар, күйөө балдарыңар. Кийинки казак күйөө балаңарга мен капа болбойм, мен өпкөсүндө бар да дедим. Ошол эле жетти, зал жарылды. Аны сиз дагы кем калган эмес турбайсыз да? Кем калмак турсун, тиги анан келип 10 жолу кучактап. Анан айттым, бетиң барбы дедим, сен тамадасың да, ооба тамадан. Эмне тамада, эмне тийишип атасың? Дагы мен сага жеңил айтып койдум. Чын. Анан агай, бул 10 баланын 10-чусу болгон кандай экен? Эрке болдуңузбу же? Жок, кайдагы эрке мен. Же көңүлү Эрке мен кайдан болоюн? Эми балким мындай, апам жакшы көрчү да, албетте балким эмес да, анан тиги хулиган болчумун да, кайда эрке болоюн? Апам жанагы түшкү тамакка келатканда же жумуштан кийин келатканда кошуна тосот аны. Кекеч эме болчу баягы шураматлар. Анан кекечини галя вот той деп туруп арызданат. Апам талдарды карап атат, бактарды чыбыктыршы карап атат. Мен качышым керек. Анан мектепте деле анан тиги мен албетте өкүнөм. Жаман көрчүм да мугалимдерди, баягы болбосо эле мен муну ким кылды дегенде, эч бир мугалим ойлонбойт, муну Бабков кылды дейт. Бой жагынан Бабков кылды депчи, анан апасын чакыргыла депчи. Сиз кылбасаңыз деле? Мен кылбасам деле. Ну, бир тобун мен деле кылдым да. Моюнга алыш керек. Анан агай кандай окуган жоксуз да, окудуңузбу же? Мен кандай десем, мен 5-6 класска чейин мен жакшы окугам. 5 эсимде, мен эмеде илинип турганым талим алгыла булардан депчи. Илинип тургам. Анан кийин кандайдыр бир мугалимдер жакпай калды математика. Алардын да үйүнөн бирдеме урдап кетти, анан мени ойлоп турду. Анан мага өч болсо мен да өч. Окуга койдум. Бирок мен негизи үйгө барып мен окучу эмесмин сабактардычы. Мен укканды эле кулаңызга сиңирип калчу турбайсызбы? Сиңирип калчу, анан билчүмүн, иши кылып 10ду бүткөндө меники 1 2 3 бар. Атак 4
5 катарымдай. Битирдиңиз. Анан канча жашыңызда үйлөндүңүз? Токото жерге келдиң. Сен чымышпайт да. Ja. Мен онду бүтүп эле үйлөндүм. Жаш элеби, анча эмне? Кандай дебейсиңби? Мени 2 жыл окуткан эжейимди алып алдым. Эжеңиз канча жашылуу эле? 6. Мессага. Итте дух вагонкан да. Анан. Ал тиги жайдын күнү байкелер сүйлөшүп атат да, улуулар да тиякта. Мен 8-ти бүттүм. Анан бирөө айтып атат. Ал кезде баягы мугалимдер, медсестралар, медиктерди жиберчи да окуп бүткөндө. Анан жаңы мугалимдер келди, арасында 2 жолку чемпион бар деди, волейбол боюнча. Тинден анан улуу айкем кыздарга жакыныраак болчу да, караматтылык. Болуп тур дегенде анан тиги кошуна Юра Грохотов деген ал айтат да, бесполезно дейт. Мен кошунам караколду окуп атканда ошол жакта кошунам караколдун баары чуркап атат, бирөөнү жолотпойт дейт. Вот, анан ушундай болуп калды. Кандайдыр бир мен кыздарга деле жакын эмес болчумун. Спорт, мергенчилик, гөл, музыка. Гөл дегениңер суда сүзүү, анан? Анан музыка, ошо спорт. Мен жакшы спортсмен болчумун. Балким ушу мындай кызга жакындык болуп, мындай тийишпегениңиз үчүн жакшы көрүп калса керек да. Ким билет эми анан. Анан сураган жоксузбу, эмнеге мени тандадың деп. Мен сени 1-класстан көргөндө эле мен жакшы көрүп калдым дейт. Сен келесип экенсиң дейт. Эмнеге десем, класстагы кыздардын баары сени жакшы көрчү дейт. Мен муну Асел билет, айтчумун, мен өзүмдү ушу жек көрчүмүн да. Көзгө көрүнгөн таранасынбы, эмне кыласынбы, белге жакпайм деп ойлоп жүргөн да. Комплимент эч ким айткан эмес да учурунда. Зачем комплимент? Нет, агай, просто качан адам баланы урушуп, сен мындайсың, сен тигиндейсиң дей бергенде басынат да ичинен. А потом мен ушундай экенмин деп жаман көрүп баштайт да өзүн. Да? Эми хулиган деп көп эле урушту да, бирок мен ошого татыктуу болчумун. Жок, хулигандык бул деген неме экен да, тентектик, ата-эненин көңүлү жетишерлик деңгээлде болбогондо ушундай болот экен. Балким 10 бала болгондо ата-эне кактан 10 баланын ар бирине көңүл бөлүп мээримтип албайт да. Мен үчөөнү көрбөй калгам. Ал эле согуш маалында баягы ачарчылыктан бирөө кетти, бир эмеден. Жетөөбүз түгөл болчубуз бир топко чейин. Анан эң өкүнүчтүү бул акыркы жылдары мен 4 байкемден ажырадым. Аркайлуу болсун. Вот. Канча калды? Ойлогом баягы орустар айтканда время лечит депчи. Не лечит деп ойлогом да, бирок баары бир лечит экен да. Бирок узагыраак болду, 2,5 жыл жиндей болуп жүрдүм. Бирок иштеп жүрдүм, баарын эме кылып жүрдүм. Вот. Ну, турмуш да. Турмуш. Мага дем берет. Биринчиден мен жанымда дайым жүргөн аялым Асел. Жумуш. Биздин ырдайлы кыргыз ырлары долбоорун бул мен айтпайм баарына, мен оюмча ичинде кичи союз да, Советский Союз. Бизде канча улут. Мына кече мисалы мурда күнү чечендин туулган күнү болду, исламдын. Бүт группа жайына куттуктап, кече Денистики болду. Куттуктап, сагынышып демелечи. Сен тиги улутсуң, сен бул улутсуң деген жок. Биз бир тууганбыз деп. Алыскы чет өлкөдөн мен санаганым 22 мамлекет катышты. Алыскы чет өлкөдөн. Бул Африкадан бери, Индиядан бери, Япония, Туркия, Кытай, Нова Зеландия, Нигерия, Индия. Бул 22 мамлекет дегенде мисалы япондордон где-то 50 адам катышты баш аяк. Япондор комузга жакын болот. Негедир билбейм.
Аны баягы 2002-жылы фестивалда төрага маркум Чолпонбек Базарбаев болчу да. Ошондо да япон ырдаган да. Аны ошондо калыстын төрагасы катары чыгып сүйлөгөндө айтты. Дүйнөдө бир кыргыз менен япондор гана төрөлгөндө умай эненин тагы болот. А киши көп окуган да, аябай. Арабтар орусчасы да, кыргызчасы да мындай болобу. Ушундай айткан. Анан ошо эмнеге мен билбейм, япондор комузга жакын болот. Менде 2006-жылы 12 японка. Ибрай Тумановдун паровозун чертишкен. Гран-при алышты. Алар комуздун касиетин түшүнсө керек да. Бул ойногондо жан дүйнөгө бир кандайдыр бир таасир берген. Кандайдыр бир байланыш бар, мен билбейм. Сурап айтып билиңиз. Алар кайдан билеттин? Агай, анан жолуктуңуз, анан биринчи жубайыңыздан канча балалуу болдуңар? Бир. Денис Байке элеби? Жок. Андан улусу, уулум бар. Быйыл келем деп атты эле, анан. Ал чет өлкөдөбү? Москванын жанында. Сергеев Посадта. Ал биринчи аялымды канча жыл өттү, билбейм. 4 жылбы, 3 жылбы, 5 жылбы. Биринчи аялымды Асел конокко чакырган, келген да. Андай аялды чакырбай койгонго болбойт. Мугалим десең эң кыйын мугалим. Аял десең андай аял жок. Спортсмен десең спортсмен, эме десең бардыгы жакшы көрчү да, эмгиче. Аселженин даанышмандыгынан ичинин кенендигин карачы, кызганып ич тарбай, Өзү конокко чакырды. Чогуу отурдук. Анан экөө тең массаж жасап берди, эмне дейин дагы. Сизге? Кандай сонун. Анан башкага жасамак беле. Анан айтыңызчы мындай. Ушундай аялдан эмнеге кетип калдыңар эле? Ошону сурап эле. Мен мындай жооп берейин сага. Мисалы мен 10ду бүтүп атканда, бүткөндөн кийин деле мага бирөө айтса, сен аялың менен ажырашасың дейм. Тумушка урмакмын да. Андай түшүнүк жок болчу. Ата энем жашаган көрүп почти 50 жыл жашады да. Анан тарбия ушул болчу. Көрсө мындан болбойт экен да. Тагдырдан болот экен да. Анан Денистин апасы ал экинчи жубайыңыз, э? Ал кандай аял эле? Ал аябай кызганчак аял эле. Кызганчактык турмушка аябай кедергисин тийгизет да. Столбонун жанынан өтсөм да кызганч. Столбага. Мындай жакшы аял, анан тиги кызганчылыгы аябай. Мындай оору катары да. Оору, э? Так жакшы аял бар неме. Андан канча балалуу болдуңар? 3. 3 балалуу болдуңар. Андан кийин Аселже жокмуңар, э? Анан Аселженин айтыңызчы. Аселжен корккон жоксуңарбы? Жаштыгынан корккон жоксуңарбы? Сен башынан айтып атпайсың, духу бар депчи. Дух вагонда. Асел бул өзүнчө атасы Байке дос болчу да мага. Ошондо. Апасы дагы биздин марксистик да, музыканттар. Мында тарынган жокпу досуңуз? Эмнеге менин кызыма көз саласың деп? Мен башынан айтып берейин. Айтып бериңизчи, аябай кызык болот. 78-жылы атам ушу Финтехтин бүт музыканын немеси чоң болчу да. Анан спектакль адашкан адам и эстрадный группаны алып келди. Өзү ойнойт. Тонго келген музыкант концерт мен бар, мен тосчумун. Мисалы балдар мененчи досумсен. Кой жок болсо деле таап келгиле, кийин кутулабыз. Айылда кой табыз баягы. Тем более биз барктуубуз да, анан баарын сыйлачыбыз да, анан 50 жылдыкта Келдебек Байке айткандай, бизди баарын тозуп, баарын эметип туруп, тейлечи баарын. Эстебес Турсуналиев маркум айткандагыдай дейт Келдебек Байке. Бу баланы көлгө алып кетеличи, көл боюнча биз менен жүрсүнчү. Анан ошентип спектакль, музыканттарды гостиницага жайгаштырып,
Аселдин ата энесин Асел да бар. 4 жаштанды. Аны? Гостиницага жайгаштырып. Муну биринчи сага айтып атам, эч кимге айтып элек. Эксклюзивди анткени. Анан бир жолу тамакка чакырыш керек болчу эртерээк. Ада эртерээк тиги VIP гостиницага барып, мейманканага. Кирип, Камчык байке чогулуңуз. Азыр барып тамак ичели. Насел жүргөн. Анан аны колго алып алып, мынтип кармап, бултук болчу мындай. Бетинен карап, бул бултукту да бирөө алат да, бул да деп ойладыңыз. Чоң ойгонду турмушка чыгат да деп. Всё. Ошол ой болду, башка ой болгон жок. Андан кийин Кадыр Түндүн тандоо туру. Ошондо баягы кош жылдыз деп атпайбы? Ошондо мен биринчи кылгам Россиядан мурун. Өкүл ата деп кыргызчачы. Конкурсанттар катышкандар. Сынакка. Анан ошо атабызды калыска чакырдым да Калыстогуна. Анан антракта чуркадым. Күндөз зал батпайт кечи Кадыр Түндү. Анан жүрө бергелчи деп туруп, анан тааныштырып койду. Ну как, биз байке дос болуп жүрөбүз да. Муа менин кызым, бул да фестиваль өткөрдү, жакында тигиндеймдай деп туруп, анан таанышканбыз. Андан кийин Асел передачага чакырды, анан ким билет? Анан ошол. Жок, мындай кичине мындай. Анан 2 бала бар. Жок, мына майдалап айтыңызчы ошону. Куплума толтурам, мындай жомок кылып. Анан Аселди көргөндө деген жерлердичи. Ошонубу? Ооба. Наоборот болуп атпайбы, ал мени көргөндө. Анан сийдирип алдыбы сизди? Билбейм, ачыгын айтканда кичине коркунуч бар болчу. Ачыгын айтканда. Тиги анан карасам жаш деле эмес экен. Эмнеге жаш деле? Канча жашта экен анда? Анда 22-де, 24-те. Жаштамай. А сизчи? Жок, айырмабызды. Асы канча дегенсиз? Айырма, мисалы, орустарда. Мен атам, апам кандай жашаган, мурункулар 10 жаш. Нормальный. А биздики 18. 10 жаш нормальный болсо, 8 жашар жок дейм. Кептикен окуйсуң. Анан жакшысы да болду, кыйынчылыгы да болду, албетте. Белки үй бүлөгө да түшүндүрүш керек. Кызганчак аялыңызгабы? Мен аялыма көп неметкен жокмун, ачыгын айтайын. Бирок боор-мооруду, албетте. Боор-моор дагы ойлогонбуз, оңой болобуз деп. Жүрчү Бокомайга барып келели, ачыгын айттым, Аселге да айттым. Балким биздин үйдө экөөбүз отуруп оңолуп кетербиз. Бардык, барганда эле анан кайра эле баягыдай болбой калды. Анда кой, кет отур машинеге, кеттик Бишкекке. Ошону менен чечилди маселенин баары. Бирок мындай жөн айткан менен бул оор нерсе, албетте 20 канча жылдан бери жашап анан. Сиз аракет кылып көрдүңүз акыркы жолу? Акыркы жолу аракет кылып көрдүм. Бирок болгобой калды, Асел мага айтып аткан, биз экөөбүз жүргөндө биз эми баш кошконго болбойт депчи. Үй бүлөңүз бар депчи. Асел айтып аткан. Мен да ошондой ойлоп аткам. Бирок көрсө сүйүп жеңип кетет экен да бар. Духум болсо. Азыр канча жыл чогусуңар? 22. 22 жыл. Ой, көп жыл жашап койсуңар да. 22 болуп кетти я. 23пү? Ма 23. Тирүү кезимде эле эстелик коюш керек экен да. Анан 23 жыл анан? Анан кызыбыз 20дан ашты. 50 айым мына 15ке толот. Кичи уулумду 50 ай деп атын коеюн десем, 50-дө так 50ге чыкканда Асел төрөгөн да. Анан болбой койбоду өзү. Кой чоңойгондо анан тиги балдар күлөт мага 50 ай деп. Анан атын кыргыздын салты ушул да. 50ге чыктымбы, болдумбу 50 ай, 60га чыктымбы 60 аты. Такыр кыргыз боло алган турбайдык. Анан ошол жакшы жашап атабыз. Өйдө ылдый болот, албетте.
Болбой койбойт. Кызганабы? Билбейм. Бирок кызганат окшойт башынан. Билгизбейт да. Ой, кыздар көп келет да автограф алып, тигиндей мындай Тийишип. Анан көнүп калды. Эркек деген баары бир көз бар да. Биз күнөөлүүбүз жок да. Машинада баратканда бир кыз өтсө монуп карайсың да баары бир. Ага да көнүп калды. Анан карачы моун десем, ай бул эчтеке эмес, тетигине кара тигин чыкшы деп калды да аягында. Анан баягы анекдоттогудой эле айткандай бар. Мен тиги аппетит бар сага барат да. Уральский пельмень деген КВМ бар, ошолор жакшы койду ошол сценаны. Анан ошол жашап атабыз. Канча кыйынчылык болду акыркы 3 жылдын ичинде, көп операция. Оор. Асел жанымдан чыкпай койду, жаныма жатты. Больницада да эмеде мен ыраазымын. Азыр эле кичине эле баягы аялдын баарында жиндиги кармабаса да бардыгы жакшы да мында. Мезгил менен кармап турат да. Кармап турат да, ал азыркы биз өзүбүз күнөөлүүбүз да. Керек болсо, камчы илинип турбайт. Бир жумада шайтандар күйүп салып, камчы илинип туруш керек да. Же билбейсиңби аны? Ай, эми айтып калышат, бирок кошулбайм бул нерсе. Азыр силер кайдан коштуңар эле? Сиз аябай мындай жумшак көрүнөсүз да, кичине урушуп калсыңарбы? Урушамбы я урушпайм? Абалдар колгон Мен баягы илгеркидей эле карайм, тиги үйдө кожоюн деген эркек болуш керек. Бул деле бир нечен кетсин деп бийликтен мен кожойка, ну та сен не так кожойкасың, кожоюн боло албайсың бары. Кожоюн болуш керек. Ошондон бүт азыр көп ажырашуулар, көп аялдар мен бул носкисин жуумак белем деп аны күйөөсү айткан жери жок, носкини жуу. Аны Кудай бөлүштүрдү баарын. Эркекти өзүнүн милдетин, өзүнүн кандайдыр бир бийлигин бөлүштүрдү. Аял затка бөлүштүргөндө, аял зат муну байкабайт да. Агай. Уксаң, аял затка чоң нерсе берди. Ага бир да эркек жетпейт. Биз кыйын дегенибиз мененчи эркектер аялдарга жетпейбиз. Анткени аялдарга апа деген статуска эмени берди. Любой кыйын эркектин апасы бар. Эже карындаштары бар. Турабы? Ошону билиш керек. Аялдарды жакшы таныдыңыз да, жаттап бүттүңүз да, жан дүйнөсүн. Аял кандай калып келет экен? Анын тилин кантип табыш керек? Байдылда сарна коюптукун айтайын. Билесиңби? Балталап эле салжыбалга экен дегенби? Бул эми тамаша. Аялдар да түшүнсө болот. Бирок азыркы мындай мен үй бүлөнүн кереги жок, баланын кереги жок. Мен өзүм үчүн жашайын деген аялдарга мен маларга кошулбайм. Ойлорумначы. Сени Кудай жаратты да. Сени да жарат деп жаратты да. Өмүр улап кете берсин, тукум буласын депчи. Андай любой дурак өзү үчүн жашап кете берет. Үй бүлө болуш керек. По большому счету. Бул. Сен мага орус көрүнүп атасың бүгүн, билбейм, мага тиги орусча көп сүйлөп атам. Такыр кошпой сүйлөчүмүн да. Чынын айтканда аялдарга мыгеде Аселди карап деле жумуштан келип деле тамак жасайт, тигин жасайт. Түшүнөм анын баарынчы. Кыйынчылык. Анан кайра башка кыйынчылыктар келсе аны эркектер мойнуна алат да, турабы. Аялды бактылуу кылыш үчүн эмне кылыш керек экен, ушуну айтпайсызбы?
Кантип ачкычын табыш керек экен аялдын? Ачкычы нуктап атканда алып алыш керек. Комплиментке беленсизби? Жок. Комплимент айта сүйөм дейсизби, Аселим менен дейсизби, Данияр? Жок, эркелетем, мага комплимент айтканда мен жактырбайм. Сизге комплимент айткан жакпайбы? Жакпайт. Сизге айтсамбы, мисалы үчүн, сизди аябай жакшы көрөм десем, өлү сонун адамсыз жакшы көрөм, бул комплимент эмес. Өлү сонун адамсыз десем, жакпайбы? Мен тойдо народный элдик наамды алганда, заслугун мактаганда кыйналып кетем да. Эмнеге сиз деген билбейм, башында агай, бул деген кичинекей кезиңизден калып калган нерсе да. Сиз көндүрүшүңүз керек, мен татыктуумун мактоо сөздөргө, жакшы сөздөргө. Балким психосоматика деген нерсе бар. Балким сиз ошол нерсени кабылдабаганыңыз үчүн ооруп аткандырсыз. Сиз бул нерселерди изилдеп, бирок ойлонгондо жакшы ойлонот. Кабылдашыңыз керек да. Анан бул 65 жаштан ары мынтип мындай ары караганда жакшы эле жашаптырсызбы? Мындай маңыздуу, маанилүү эле жашаптырсызбы? Көп деле ойлонгон жокмун, бирок кээде ностальгия дегендегидей нерсе, анан мен оюмча көп убакыт менде текке кетип калды. Эмне кылып кетирдиңиз? Турмушта ар кандай болот да. Ар кандай болот. Көп убакыт текке кетип калды. Бир чети мен өзүм жаш кезимде өзүмө 2 ант бердим да. Өткөнгө кайрылбайм. Экинчиден, ал кезде биз монду окуп атканда музыкантпыз да. Чачты коюш керек да, Битлстей болуш керек. Уруксат берчү эмес. Ушул аябай өкүнүчтүү да, аябай. Биз Битлстей болушубуз керек. Ошон менен тиги монду бүткөндөн кийин эле мага андай коюп салды. Анан мен ошондо ойлонуп туруп, Кудай буйруса мындай көп жашка жетсем, ал кезде жаштар мени кааласа, мен аны сынга тартпайм деп. Менде көп жашоомдо сонун нерселер өттү. Мен бир заматта баймакмын. Андан баш тарткам. Неге? Анткени үйдө ата энем болчу, анан мен тоңдун мекенчилиги мен болчумун да, кандай десем, тоңдон өмүрү кетпейм деген да мен. Мага ошол жерде биз биринчи орун алганда, мага 3 комнат үй беребиз деди. Анан Кыргызстан Союз боюнча Кыргызстанда бир база бар, экинчи база. Запчастын бар ошого келет, любой складта. А бизде райондо деле ошону складты кармагандар бай кишилер. Элестет мен бияктан складты алсам да, бүт Союздан запчаст келип Кыргызстанга таратат, сенден алат да мисалы. 2 жолу сунуш түштү, коллективдин көзүнчө. Биринчи орун алдык да. Экинчи базанын бичилери биринчи орун алды, а биз эстрада. Анан ошо Валентина Ивановна чакырганда мен баш тарттым. Үйдөнбү? Кетпейм дегенчиби? 3 комнат үйдөн. Алып туруп эле сатып койсоңор болот эле да, акчасын мындай чөнтөккө салып. Кандай саласың? Мен иштешим керек да биякта группа менен. Ошого берип атат. Чакырып атат да. Эмнеге өскөндөн корктуңуз, прогресс кылгандан? Жок. Комфорттон чалбай койдуңуз. Эң биринчи мен 10-чу баласымын да, ата энем деп байландыңыз да. Ата энеңиз түшүнүп, ой, эчтеке болбойт, бар дебейт беле. Дейт болчу, мен айткан жокмун алар. Ушундай көп эле нерселер болгон. Мисалы 90-жылдары баягы баары кыйынчылык болуп, баары тарап атканда эстрада жөн эле мондай эле эчтеке болбой калды да. Ошондо досторум айткан, кел бир досум, баягы сураматылык болуп калды. Мен сага миллион берем. 5% бизнес ач. Берсең бересиң, бербесең өзүң билесиң. Анда сиз? Мен айттым, жок досум, мен ошо музыка менен кетип баратам, ошол менен кете берем деп. Кудай ырыскы бериптир мындай, албаптырса? Берди, албаптырмын. Алганды билиш керек экен. Бүгүнкү сиздин сабагыңыз бизге болгон. Кудай ырыскы берет, ошол ырыскыны кабыл алуу, же болбосо итерип коюу өзүңдүн. Мен кабыл алганды предпочитайм. Мен эми өкүнбөйм да. Өкүнбөйм.
Эмнеге азыр мисалы үчүн азыр ооруп атканда, операцияга акча керек болуп атканда ойлонбойсузбу? Келесі эле кишикке мен ушуну алып койбойт деп. Эмдикче туура айтып атасың, бирок ойлой элек. Мындан кийин бүгүнкү күндө ойлойсуз. Операция көп керек ооба. Байлыктан баш тарттырсыз, анан дагы эмнеден баш тарттыңыз жашооңузда? Достчулукка мен раматылык досум Жакем Юра достук шертке бек деп айтчу да. Бекем турбайсызбы? Бекем. Сүйгө да бекем турасызбы? Сүйгө да бекемсизби? Жалпы сүйгө? Бекемсиз, мекенчилсиз. Албетте. Биринчи орунда турасыз да, мекенчилдик жактан. Ошон үчүн тоңдон кетпейм деп жүрүп, анан кадыр түндөн кийин ызычуу болуп, тигинтип, минтип болуп туруп мен айла жок кеткем да тоңдон. Бир киши айт, жумуштан кете бербейсиңби деди. Кете берейин дедим. Кийин ага рахмат дедим. Бияка келип да үйлөндүм, да бир үй бүлөлүү болдум. Заслуженный болдум, народный болдум. Көптөр ойлойт тоңдо. Мисалы, мен өзүм кетип калдым депчи. Тарых башкача. Жаман көрүп да айтып аткандарга мен айткан жокмун, мен өзүм кеткен жокмун депчи. Сиз менен болгон бүгүнкү сүйлөшүүдө мен абдан көп сабак алдым да. Менин максатым ушул эл, мени ушул YouTube каналымды көрүп аткан элдер дагы сабактыгы алсын деген нерсе да. Бүгүн экөөбүз жөн эле Бабковдун жашоосуна абай салган жокпуз. Бабковдун 65 жылдык жашоосунан чыгардык да, көп билим чыгардык, көп сабак чыгардык. Анан сизге кеңешим агай. Балким сиз деле мындай аңдап калгандай, ушун деген нерселериңиз болгондур да. Өзүңүздү сүйүңүзчү. Сиздин ден соолугуңуз балким ооруп атканыңыздын себеби, алло, Юра, мени кара деп аткандыр. Мен ичиңдемин, мага көңүл бөл деп аткандыр. Адам бекерден 3 жылдан бери айтып атат ошо. Ошо да агай, жөн эле адам ооруй бербейт. Бирдемке айткысы келгенде дене айтат да, ошо дене аркылуу чыгарат да, оорутуп чыгарат да. Ошондуктан мындан кийин өзүңүздү сүйөсүз. Юра, мен сени жакшы көрөм дейсиз. Сиз өзүңүзгө жакшы сөздөргө татыктуусуз, комплименттин баарын аласыз, кабылдаганды үйрөнөсүз. Мындан кийин. Анда мен да бүгүн көп сабак алдым сенден. Сиз деген аябай сонун адамсыз. Сиз деген кыргыз үчүн анча-мынча кыргыздар сиздей боло албайт да. Сиз Кыргызстан үчүн, кыргыз үчүн, жалпы жамын журт үчүн кандай сонун мындай кызмат өтөп атасыз. Балким элдер аны көп эле аңдабашы мүмкүн. Жок, элдер көп токтотуп рахматын айтабы? Мен эчен жолу кыйынчылык болуп, анткени финансирование жок да бизде. Каржы маселе жок. Өзүңүз эле мен 2 машинемди саттым. Өзүм 500 өмүрүн сатпайм деген да. Аселге белекке берген минивенди да саттым. Долбоор өлбөсүн депчи. Бул эл көчөдөн токтотуп айланып рахмат көрөбүз, үзбөй көрөбүз. Любой жерде. Кафеге киресиңби, көлгө барасыңбы, көлдүн ичинде да токтотуп. Көлгө түшүп атканда да кече концертиңерди көрүп рахмат. Силерге эл батырын бериш керек. Туура. Деп эл берди да. Эл көрдүңөр, мактап атты. Кабыл алыңыз ошол нерсени. Жо, мен муну билем. Абдан ыраазымын. Агай, мына бүгүнкү сабактан дагы айтайынчы. Сиз өлө сон сабак бердиңиз. Айырмасы жок, сен христиансыңбы, сен мусулмансыңбы? Дин-динге бөлүнбөгүлө, Кудай бир. Бул биринчи сабагыңыз болду. Экинчи сабагыңыз, сен оруссуңбу, сен кыргызсыңбы, сен өзбексиң, татарсың, японсуңбу, айырмасы жок. Адам. Ал улутка бөлүнбө. Адамгерчилик, бул жүрөгүнө, адамгерчилик, көңүлүнө, көкүрөгүнө кара деген экинчи сонун сабагыңыз болду. Үчүнчү сабагыңыз, Кудай берет рызкыны, кабылдаганды үйрөн. Бул сонун сабак болду агай. Ай, бүгүн сонун сабак бердиңиз, рахмат. Сага рахмат, силерге ошо балдарга рахмат. Чыгармачылык узун болсун силерде өмүрүңөр, чыгармачылыгыңар жакшы ишти баштап, жамаатыңар үчөңөр болсо да чоң иш кылып атасыңар. Чыгармачылык ийгилик, узун өмүр, ден соолук.
жакшылык баарын каалайм. Рахмат силерге. Рахмат агайым. Бар болуңуз, оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсун. Мындан кийин өзүңүзгө көңүл бөлөсүз, өзүңүздү сүйөсүз. Мындан кийин эң сонун мыкты жашоого татыктуумун деп айтасыз өзүңүзгө. Болду, башка эчтеке билбейм. Сизди жакшы көрөбүз агай. Эмгегиңиз үчүн, салымыңыз үчүн, кыргыз үчүн. Жан дүйнөңүз менен, жүрөгүңүз менен кыргыз болуп, кыргыздын намысына монтип камчыланып, монтип жүргөнүңүз үчүн рахмат сизге. Кыргыздын атынан ыраазычылык билдирип коеюнчу. Эми бул рахмат, бирок мен кандай десем, бул мен киндик танган жерим ушул да, бул менин мекеним да. Бул менин мекеним, бул бир кыйынчылык эмес. Мени көптөр айтат да кыргыз тил билет да, бул кыйынчылык эмес. Бул менин жеке байлыгым. Мисалы. Анан сен тигиндей мындай мактайт, анан мен ишенбейм магачы, мындай мен мекеним, мен жерим, мен элим да. Сонун агай, рахмат. Рахмат сизге. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздердин дагы бир суранычыңыздарды аткардык. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков менен ушундай көлкүгөн, сонун, кереметке сабакат болгон сонун маек болду. Ой пикирлериңиздерди, каалоо тилектериңиздерди алдыда күтөбүз. КТРге келсеңер эле Юрий Бабковду табасыңар. Балким колдоо көрсөткүңөр келеттир. Моралдык болобу, финансылык болобу, агай. Ал долбоорго жардам, көмөк болуш керек деп ойлойм. Көмөк болуш керек. Уялбаңыз ал нерседен. Долбоор үчүн уялбайм. Долбоор үчүн. Ошо достор, кайрадан көрүшкөнчө сак саламат аман туруңуздар.